Арыбаңыздар кадырлуу кыргыз журтум, эгемендүү элим. Баам салып байкап көрсөң сен эгер адамдар бар өлбөстүккө эгедир демекчи, кыргыз элине аттын кашкасындай таанылган эр Манаска мураскер, келечекке данакер Топчубек Тургуналиевдин эскерүү кечеси болуп өттү. Бул эскерүү кечеде Манаска болгон изилдөөсү жана Манас академиясына кошкон негизги салымы жөнүндө сөз болмокчу. 2025-жылдын 31 январында эр Манаска мураскер, келечекке данакер Топчубек Тургуналиев аталышындагы коомдук саясий ишмер, Манас таануучу, Манас улуттук академиясынын негиздөөчүсү Топчубек Тургуналиевдин эскерүү иш-чарасы Манас улуттук академиясы тарабынан Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада болуп өттү. Топчубек Тургуналиевдин эл үчүн берген эбегейси чоң эмгектери, кошкон салымы бар. Билимге болсун, билим берүүгө болсун, маданиятка болсун, Топчубек Тургуналиев баардык жеринде өзүнүн бийиктигин көрсөтүп кеткен уникалдуу бир феномен дегенибиз. Бул киши Абдулас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрында башкы директор болгон, Токой Чарба министрлигинде министр болуп турду, демократиянын башында турду, эгемендүү Кыргызстан түптөгөндөрү жөнүндө Медеткан Шеримкулов атабыз айтты. Ушул декларацияга кол койгон киши өз оозунан айтып берди. Мындай уникум киши өмүрүнүн акыркы күндөрүндө улуулукка тагыраагы башка бир дүйнөгө аттанып аткан учурда биздин арабыздан актыкка моюн сунган учурда оозуна Манас деген чоң идея менен, чоң жүк менен, чоң күч менен аттанып кетти. Манасты эпостук деңгээлде эмес, эпопеялык деңгээлге көтөрүү боюнча чоң иштер жасады. Анын жыйынтыгы Манас академиясынын бүгүнкү иштеп аткандыгы, ушунун ишмердүүлүгү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баштаган академик, профессорлор, эл акын жазуучулар, эмгек сиңирген ишмерлер катышты. Эскерүү кечесинде Топчубек Тургуналиевдин өмүр жолунда жасаган эмгектери, кылган иштери тууралуу сөздөр айтылды. Анан эми бүгүн абдан иш-чара жакшы уюштурулуптур. Азыркы ушу Манас академиясынын жетекчилигине, ал жерде иштеп аткандарга мен жеке өзүмдүн атымдан да ыраазычылык билдирем. Мындай жасаш керек. Себеби бул кыргыз үчүн келечекте кыргыздын эмне деген эл экенин аныктай турган институт, илим изилдөө борборунун бири ушул. Топчубек Тургуналиев Манас эпосун жайылтууда опол тоодой салым кошкондордун бири. Алсак Ишеналы Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Манас таануу институтун ачууда, ошону менен катар Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы улуттук академияны ачып, негиздөөдө эмгеги ат көтөргүс. Аксакал катары калыстык кебин айтып, өз пикирин үнү менен өчпөс тарых жасады. Бардык жерде өзүнүн талабын коюп, ишти жакшы алып барган, пландуу алып барчу. Планды коюп туруп гана талап кылып койсо эле, тартип бар жерде, тазалык бар жерде дайыма ийгиликтүү иш жүрөт да. Ошондой иштечи. Анан кийин Медеткан Шеримкулович эметип, биз бир короодо турдук, ошо тамашалап, ушинтип сүйлөп койчу. Катуу талап кылат, эми кантип чыдайт киши деп. Топчубек Тургуналиев кыргыз коомчулугунда өзгөчө орду бар коомдук саясий ишмер, окутуучу, илимпоз катары маданиятка, тарыхка, билим берүүгө өзгөчө эмгек сиңирип кетти жана элин эсинде түбөлүк калды.